Саламатсыңарбы окуучулар? Бүгүнкү кыргыз тили сабагыбызды баштасак. Балдар, биздин өтө турган темабыз бүгүн бир тутумдуу сүйлөмдөр. Бүгүнкү сабакта силер жөнөкөй сүйлөмдүн грамматикалык түзүлүшүн, бир тутумдуу сүйлөм менен эки тутумдуу сүйлөмдүн айырмачылыгын билесиңер. Балдар, эске салсак, сүйлөм мүчөлөрүн баш мүчөлөргө баяндооч, айкындооч мүчөлөргө толуктооч, аныктооч жана бышыктооч кирерин билебиз, балдар. Ал эми бүгүнкү темабыз болсо бир тутумдуу сүйлөмдөр. Бир тутумдуу сүйлөмдөр деп уюштуруучу негизи бир гана баш мүчө же баяндооч болот, же болот. Мисалы, ыктуу иште бири-бирибизге жардамдаша жүрөлү деген сүйлөмдө жардамдаша жүрөлү деген сөзүбүз баяндооч аркылуу бул сүйлөм түзүлдү. Мына ошондуктан балдар буну бир тутумдуу сүйлөм деп атайбыз. Ал эми эки тутумдуу сүйлөмдө баяндооч дагы болот, балдар, жана ээси дагы болот. Бир тутумдуу сүйлөмдөр баяндооч аркылуу дагы уюшат. Аркылуу дагы уюшулат. Баяндооч аркылуу уюшкандарды төрткө бөлүнөт. Жалпы жактуу сүйлөмдөр, белгилүү жактуу сүйлөмдөр, белгисиз жактуу сүйлөмдөр, анан жаксыз сүйлөм деп төрткө бөлөбүз. Ал эми аркылуу уюшулган сүйлөмдөргө атама сүйлөм кирет. Эми мисалдарды карайбыз. Көчкөн журтуңдун баркын, конгон жериңде билерсиң. Бул жалпы жактуу сүйлөм болот. Билерсиң деген сөзүбүз кыймыл аракеттин жактардын баары эле аткарышы мүмкүн. Балдар, эми экинчи сүйлөмгө көңүл бургула. Ыктуу ишке бири-бирибизге жардамдаша жүрөлү деген сүйлөмдө болсо, аракеттенген жак бул жерде, балдар, сүйлөөчүнүн өзү. Мына ошондуктан бул белгилүү жактуу сүйлөм деп аталат. Аңызга эгиндин чөптүн уругун чачат дегенде болсо белгисиз жактуу сүйлөм болот. Себеби бул жерде кимдин чачары белгисиз. Мына ошондуктан ушундай болот. Каары адамга каттуу айтууга мүмкүн эмес. Бул болсо жаксыз сүйлөм деп аталат. Баяндоочунун жак көрсөткүчү жок. Ал эми менен түзүлгөн мисалга көңүл бургула. Түн ай жарык. Бак жактан музыканын үнү угулат. Бул эмне үчүн атама деп аталды? Себеби асты сызылган сүйлөмдө мезгилдик мааниси бар зат атооч гана аталган. Ошондуктан бул жерде атооч жөндөмү бар. Формасында колдонулду. Эки тутумдуу менен бир тутумдуу сүйлөмдөрдүн айырмасын мына бул мисал аркылуу түшүнүп алсаңар болот, балдар. Эки тутумдуу сүйлөмгө адептүүнүн көзү адилетти мурда көрөт деген сүйлөмдө бул жерде, балдар, карагыла, көзү деген сөзүбүз ээси, көрөт деген сөзүбүз баяндоочу болуп жатат. Демек бул сүйлөмдө дагы баяндооч дагы катышты. Демек бул эки тутумдуу сүйлөм. Эми бир тутумдуу сүйлөмгө көңүл бургула. Талыкпаган эмгеги менен бакты таалайга жетет деген сүйлөмдө бул жерде жок, көмүскөдө. Жетет деген сөзүбүз баяндооч менен түзүлдү. Демек бул жерде бир тутумдуу сүйлөм болуп саналат. Демек биз, балдар, бүгүнкү сабагыбызда бир тутумдуу жана эки тутумдуу сүйлөмдөрдү айырмалай алууга көнүгүшүп алдык. Демек анда, балдар, көнүгүүлөрдү иштегени өтсөк, китебиңердин 216 бетин ачкыла. 241 көнүгүүнү иштейбиз, балдар. Үлгүнү карап, жалпы жактуу сүйлөмдөрдүн башкы мүчөсүн таап, анын формасын, түзүлүшүн аныктагыла. Андан соң мага кайтарым байланышка чыккыла. Саламатта калгыла, балдар.